54 гектар аянтты ээлеген Аккула ат майданынын айланасындагы ат сарайларда жумуш таң атпай башталат. Учурда бул жайда 200дөн ашуун ат багылууда. Жерди ижарага алып иштеткен ишкерлер ипподромдо акыркы жолу өткөн жылдын ноябрь айында оюн болгонун айтат. Айрыкча майрам күндөрү көрүүчүлөр көп болгондуктан эл батпай бир топ эле ыңгайсыздыктар жаралат. Анткени Аккула 2,5 миң кишиге эле ылайыкташтырылып салынган. Көп бир ар кайсы областтыкы да бүт эле. Акыркы айма качан болду биякта? Былтыр. Эмнеде болду эле? Закрытие болгон ноябрда. Аккула ат майданы 1979 жылы курулган. 1996 жылга чейин Бишкек шаардык мэриясынын карамагында болсо, кийин жеке тараптарга 814 миң сомго сатылып кеткен. Бир топ жылдардан соң, тактап айтканда, 2017 жылы кайрада мэрияга өткөн. Ипподром шаар бийлиги тарабынан 2018 жылы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөнү менен азыр мышык ыйлагыдай абалда. Эскилиги жетип сынып кеткен отургучтары сырттан көргөн адамга 2 жыл мурда оңдолгондой элес калтырбайт. Вчера деревья целый день вон там в лесополосе. Мэрия оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк деп жатышат. Мен көрүп эле жатпаймынбы? Эч нерсе өзгөргөн жок. Мурда кандай абалда болсо, ошондой эле турат. Айланасындагы бак дарактарда каралбай куурап калды. Бул жайга көңүл бурган эч ким жок. Эптеп эле эл көзүндө бир нерсе кылмыш болуп коюшат. Анан кайра эле мурдагы кейпине келип калат. Что в 2018 году уже мэрия. Айта кетсек, Аккула улуттук ат майданы Аккула акционердик коому болуп түзүлгөн. Анын 80% үлүшү эмгек жамаатына берилип, калган 20% айыл чарба министрлигинин карамагында калган. Кийин ат майданды аталган министрлик мыйзамсыз сатып жибергени аныкталган. Ушундан улам Ленин райондук прокуратурасы ипподромду жеке менчикке сатуу тууралуу келишимди мыйзамсыз деп таап, ал толугу менен мамлекеттин карамагына өткөн. Ал эми ошол жылдары аталган жайда жер тилкесин сатып алган жарандар учурда мэрия менен соттошуп жатканын айтат. Вот это они его ремонтировали, стекла побили. Бул жерге келгениме 30 жылдай болуп калды. Убагында мыйзамдуу түрдө эле жерге ээлик кылганбыз. Эми мынтип ортодон мэрия чыгып, карапайым калкты эле кыйнап жатышат. Эми кимге арыз муңубузду айтабыз белгисиз. Ал эми жерге ээлик кылган шаар бийлиги Аккула ат майданын түрттүрүп, ордуна жаңысы куруларын убада кылышууда. Тиешелүү токтом долбоорун мэрия коомдук талкууга чыгарды. Ал эми Аккуланын айланасында жашаган айрым тургундар ипподромду шаардын четине көчүрүү керектигин айтышууда. Анткени баш каланын чок ортосунда жайгашкан ат майдан калаанын көркүн бузууда. Шаардын четине чыкканы жакшы. Бул келечекте шаар өсүп, бизилер культурный болуш керек. Бүт көчөлөр, эл жашаган жерлер. Анан мында аттар кирип чыгып, аттар мындан өтөт. Турак келбей жатат да, анда айта албайбыз кандай экенин. Бир гана могул жерге келип, түнчүндө молодежь эме кылат, ызычуу кылат. Ошол эле болбосо, так ипподромдо бизге эмеси жок. Ушул жерге келип турган машиналарын кутуруп айдашат, мынтип бурупчу. Жаңы комплекстин долбоорун түзүүгө мэрия 19 миллион сом жумшаарын айтууда. Документте белгиленгенде имарат жана трибуналардын абалы кейиштүү абалга келип калды. Аларды колдонуу кийин адамдардын коопсуздугуна коркунуч туудурушу мүмкүн. Жаңы ипподром унаалар үчүн атайын токтотуу жайлары менен камсыздалып, трибунадагы орундуктар көбөйтүлөт. Бирок бул иштер качан башталары азырынча белгисиз. Шаар бийлиги бул маселе боюнча жакынкы күндөрү комментарий берерин билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.